Саламатсыздарбы достор, биз бүгүн мени өзгөрткөн айым Дилбаянын талкуулайбыз. Мен Камарова Нуриса 9-Б класстын айымчысы болом. Мен 8 класста окуп жүргөн убакытта мени ана эже айымге кел деп чакырчу. Мен ар кандай шылтоолорду айтып, сабактан качып кетип калчумун. Айымге катышпайм, айымдын мага эч кандай кереги жок деп. Бирок быйыл 1-2 сабак бардым, бирок эчтеке түшүнгөн жокмун. Чындап эле мага айым сабагынын эч кандай кереги жок экен деп ойлодум. Бирок 4-5 сабак катышкандан соң мен өзүмө көптөгөн нерселерди алдым деп айта алам. Өзүмө мотивация бергенди, максат койгонду үйрөндүм. Жана биз азыркы убакытта айым сабагынан тарбия баалуулугу жөнүндө тутабыз, жана ийгиликке жеткен адамдар жөнүндө. Сиздерди дагы айым кружогуна катышууңуздарды каалайм. Саламатсыздарбы, мен Молдобаев, 9-А класстын айымчысы болом. Мени айым сабагындагы чет тилди оңой жана тез үйрөнүү тема кызыктырды. Чет тилди үйрөнгөндөн кийин көп өлкөлөрдүн дарбазалары ачыларын билип, чет тилди үйрөнүүгө кичинемден кызыгып келем. Мен силер менен чет тилдин оңой жана тез үйрөнүү ыкмасы менен бөлүшүп кетейин. Биринчиден күнүгө 10-20 сөздөн жатташ керек. Аларды жазып, жаттап, алар менен сүйлөм түзүүнү билиш керек. Жана аларды бөлмөлөргө кооз жана чоң кылып билип коюп, аларды жаттаган соң жаңы сөздөргө алмаштыруу биздин словардык запасыбызга эң сонун ыкма болот. Жана диалогторду жаттап, ролдорго кирип, башкалар менен практика сүйлөшүү менен өтүү керек. Жана ошол тилди үйрөнүүнү каалаш керек. Күнүнө 10 же 50 мүнөттөн ошол чет тилиндеги китептерди окуш керек. Жана тааныш эмес сөздөрдү сөздүктөн таап, алардын антонимин жана синонимин жаттап алсак деле биздин словардык запасыбызды байытат. Жана приложениялар менен, телефондо приложениялар менен чет тилин үйрөнсөк болот. Мен деле азыр приложениялар менен колдонуп жүрөм. Жана Flex обмен студентов деген программа менен колдонобу. Балдар кыздар, даярдап келген Дилбаяныңар аябай жакты. Азыркы биз өтүп жаткан Манас айым сабагына биз азыркы Манас темасын өтүп жатпайбыз. Мага да бул абдан жакты. Эмки сабакта мен да өз Дилбаянымды жазып келейин. Даярдап кел. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угармандар. Биз 11 классынын айымчилери, биздин бүгүнкү ролигибиз мени айым сабагында өзгөрткөн нерселер боюнча Дилбаянды талкуулоо. Мага айым сабагындагы суроолорду берүү, негизин бөлүп алуу жана өзгөчө ашпок системасына салып изилденген өтө жагат. Өзгөчө Альфред Нобель Бернхардты изилдеп видео жасаган практикалык иште чынында бизде Орто Азиядан эмне үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу адамдар чыкпайт деген суроо мени түшөлттү. Коомго салым кошуп, искусство, маданият, саясатка чоң салым кошуп, өзүмдү Нобель сыйлыгын алып жатканымды кыялданып дагы жибердим. Дагы эсимде биздеги концентрация. Концентрация бул жүрөк, көз жана биздин кулагыбызды бир жерге топтоп, баардык көңүлүбүздү ошол жерге бурсак, аны биз концентрация деп айтат экенбиз. Эгер биз сабакта баардык көңүлүбүздү бир жерге топтой алсак, анда бул фокус внимание болуп эсептелинет экен. Муну биз сабакты ушунун жардамы менен биз сабакты мыкты өздөштүрө алабыз деп ишенем. Билесиңерби, мага айымдын эң жаккан тема бул план түзүү болду. План түзүү, бай болуу, китеп окуу, тил үйрөнүп ага курс ачуу, ошондой эле жакшы адам болуу, ибадат кылуу, жакшы сөздөрдү арноо бул менин келечегимдеги пландар болуп эсептелинет. Булар жана биз иш аракеттерибиз менен мөмөсүн алабыз деп ойлойм. Ал эми мөмөбүз бул биздин ийгиликтерибиз.
Албетте ийгиликтерибиз бул жөн эле сабактан жакшы окуу гана эмес. Менин оюмча бул адамгерчиликтин дефицитин жаратпай, жакшы адам болуу үчүн ибадат кылуу, кайрымдуулук иштерин жасоо жана ошондой эле адамдарга жакшы сөз айтуунун бул өзү жакшы иш мөмөлөрүн ала алабыз деп да ойлойм. Ийгиликтүү адамдардын жетишкендиги бул китеп себепчи болоорун баардыгыбыз эле билебиз. Ошондой эле агайыбыз айткандай, казаныбыздын китеп менен толтуралы деген. Мен ар дайым китеп сатып алуудан талыкпаймын деп айта алсам дагы болот. Күнүндө 24 сааттын туура пайдалануу убактысы бул аябай маанилүү деп ойлойм. Жада калса бул акчаны дагы туура пайдалануудан дагы маанилүү деп ойлойм. Анткени азыр көбүнчө адамдар убактысын туура колдоно алышпайт. Мына ушуну мен айымдан үйрөндүм. Убакытымды туура пайдаланууну. Ошол үчүн мага айымге чоң рахмат жана ошондой эле ана режиссерге чоң рахмат дегим келип турат. Ооба, мен сага кошулам. Азыркы окуучулардын эң чоң катасы бул убакытты туура эмес пайдалануусу деп да ойлойм. Айым сабагынан өз алдынча билим алуу жөнүндө да көп окудум. Урматтуу окуучулар, мектептен, мугалимдерден алган билимибизди толуктап, изденип окуганда гана билимибиз бышык жана терең болот экен. Азыр үйрөнүп билим албаганыбыздын ордун кийин толтуруу абдан кыйын. Ал үчүн азыр жалпы интеллектти өстүрүүчү китептерди окуйлу, адабий китептерди да окуйлу. Жада калса гезит журналды да окусак, китепканаларга барып окусак эмне үчүн болбосун? Телевизордон билим, маданият, техника, жаңылыктарды көрбөгөнүбүз өкүндүрөт. Биз айым сабагында окуган аңгемелерди ой жүгүртүп, алар менен бөлүшүп талкуулап келебиз. Акыл Ордо, умники, умницы, звездный час берүүлөрүн көрбөй келебиз. Атуу сабактан билбегендерибизди да сураганга кызыкпайбыз. Саякатта болуу да билим алуунун бир түрү деп көп айтат ана эжебиз. Тилекке каршы андай жерлерге, мисалы музей, кооз жайларга барбастан аквапаркты санайбыз. Мектеп, сабак же турмушта болуу көп нерселерди эстеп калууга туура келет. Бирок бул билим алуудагы эң көп колдонуучу ыкма. Бизге эреже, теорема, формула, ысымдар, жер суу аттары, цифралар, учкул сөздөрдү жаттоого туура келет. Айым сабагынан мына ушунун баардыгын үйрөтөт. Айым сабагында болгону 2 гана эреже иштейт. Алардын биринчиси баарыбыз умчактыгыбызды көйгөй кылып келебиз. Биздин мээбиздеги алган маалыматыбызды кабыл алып, сактап жана керек учурда кайтарып берүүчү функциялар дайыма тынымсыз ишти аткарып турат. Биз алган маалыматтарыбызды тапшырманы компьютерге көчүрүп, ага ишенип коюп жүрө беребиз. Ал эми математикада калькулятор деп пайдаланабыз. Бул туура эмес. Экинчи бир себеби биздин мээбиз бүтүндөй көлөмдүү маалыматты сактаганга күчү жетпейт. Мээге канчалык маалыматты көп жүктөлө берсе, ошончолук мээге ошол маалыматтын сакталуусу мындай кыйын болуп турат да. Көрсө, мунун баарына телефонго азгырылып, уйку нормабызды дагы бузат экенбиз. Туура эмес тамактануу, жашообуздун окшош күндөрдү издөөнчүлүк менен кызыктыруу өткөрүү биздин колубузда экен. Демек, мээбиздеги көп маалымат 3 тонналык портерге 9 тонналык жүктү жүктөп койгондой эле сезилет экен. Ар бир берилген тапшырманы өз убагында аткарганга көнөлү. Алып жаткан маалыматты түшүнгөнгө аракет кылалы. Аны жөн эле жаттап албай, окуган китебибизди бири-бирибизге азыркы биз сыяктуу болуп айтып берүүгө да көнөлү. Булардын себебинен биздин мээбизге эс тутумубузга ошол маалыматтар жакшы жана көпкө сакталат. Баарыңыздарды эс тутум эрежелерин үйрөнгөнгө чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен 11 класстын айымчылары болду. Пока-пока.
жанына да кошуп кетип ал. Айым сабагынан кайсы тема жак? Аны режимибизге балдар билимге болгон апистерди ачышыңа керек деп айтат. Биз кантип десек, күнүгө китеп окуу керек деп жооп берет. Жана бизде аны эжей арларга салыштырып балдар аарылар эмне кылышат дейт. Биз гүлдөргө конок дейбиз. Эжей эмнеге бал чогултканга? Демек биз ары болуп билим чогултушубуз керек. Мугалим берген билимден бал чогулткандай чогулталы туура деп ойлойм. Мурун бир кесип өмүр бою бир бүлөндү багып келсе, азыр 8-9 кесипти алмаштырууга туура келет. Демек биздин чоң максат терең билим алып, жашоого колдонуп иштеп кетүү. Келгиле, айым аркылуу оңой жана тез аркылуу тез үйрөнүүгө үмүттөнүм. Ислам дүйнөсүндө чыгыш аалымдарынын бешиктен кабыргага чейин дегендей, окуучулук кезибизде билим ыкмалуулугун тыңдайлы. Мектепте билим алууга келебизди унутпайлы. Дил баянымдын аягында Алыкутку Чөстүн ыры менен аяктанып келет. Билимсиз дүйнө караңгы, билимди оңдойт заманды, билимдүү коом бириктик, билимсиз коом бирикпейт. Билимдүү адам зор болот, билимсиз адам кор болот. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Сонун экен, дил баяным сонун болуптур. Рахмат. Ал Мадина, сага айым сабагында өтө баштаганда эмнелер жакты? Айымдеги мага жаккан тема бул тарбия багуулугу. Эженин тарбиядан алым сакталат деген сөзү мага чоң таасир калтырды. Ага айтмакчы, азыр доллар кандай багуу болсо, тарбия андан 1000 эсе багуу деп айткым келет. Азыр наркомания, туура эмес жүрүш туруш, бузуку, байлык, мансап үчүн жарышка түшүү, топ-топко бөлүнүү, бузукулук, азгырык, акча, байлык адаттагы көрүнүш болуп калды. Эгерде бизде тарбия жакшы болсо, булардын баардыгы жок болмок эле. Ал үчүн биз ар бирибиз өзүбүздүн терс сапаттарыбыз менен күрөшө билишибиз керек. Тарбиянын өзөгү мектеп, мечит, тең туруш, достук, үй бүлө, бирок алардан да башкысы өзүн өзү тарбиялоо. Сөз чыкырат үлгү иштет демекчи, биз идеал күмүт туткан адамдардын коомдо көп болушун каалар элем. Келгиле достор, ыйманга келели. Өнөр билим алган эмгекчи, эл багар эмгекчи, кыргыз элинин кылын карыткан улуу эл экенин, керемет жаратылыш философиянын макалы бар, сөз баккан нечен батырлары чыккан бийик акылман эл экенин даңазалай билип, өзүбүздүн тилибизди азектеген патриот бололу. Айым сабагынан таанышкан улуу Петр I, улуу колбашчы Суворов, улуу атактуу АКШнын президенти Рузвельт, Исхак Разаковдордон үлгү алалычы демекчимин. Ошондой эле жакынкы Чыңгыз Айтматов, Нуржигит Кадырбековдордун узак жылдар бою өздөрүн өзү тарбиялап өстүрүүсүнүн жемиши эмеспи? Мен Дилбаянын сонун болуптур. Эми Аяна, сенчи эмне үйрөндүң? Бизде сабакта көп китеп окуу, аны талкуулоо жана ошондой эле пикир айтуу практикасы өтө көп болот. Ооба, китеп жан дүйнөсү. Today is reader, tomorrow is leader дегендей, биз китепти ачсак, китеп бизди ачарын үйрөндүк. Айымды көп окугандар көптөгөн ийгиликке жетерин билдик. Сабакта биз китепти туура окууну үйрөндүк. Китептен эң негизгилерин алуу, өзүбүзгө конспектилөө кылып алабыз. Мисалы, дата, цифра, ысым жана ошондой эле аталыштар. Ошондой эле сабакта темаларды схема, таблица менен конспектилөөгө үйрөндүк.